Саламатсызбы? Бүгүн мен пицца үчүн эң ыңгайлуу жана жумшак камыр менен бөлүшөм жана биз чогуу бирге Везувий пиццасын жасайбыз. Эң биринчи биз камырын жасап алабыз. Бир чыны жылуу сууга кумшекер, туз жана кургак дрожж кошобуз. 2 чай кашык сумай кошобуз жана кичинеден un салып, камыр жүрү баштайбыз. Толугу менен 2,5-3 чыны un кетет. Ал эми кичинеден салып жүрүбүз. Унду көп салып албаш үчүн жана камырыбыз тегиз болуш үчүн. Аягында камырыбыз тегиз болуп чыгыш керек. Мен жонгон өстүн баштык менен жабып, дүңкүгө калтырганды жагат. 5-6 саатта булгандырды ачтам. Колубузду майлап алып, ачыган камырды табактан чыгарып алабыз. Тактайдын үстүнө коюп, ушундай колубуз менен тоолоктоп алышыбыз керек. Бетин ундап жана керектүү көлөмдө кылып жайып алабыз. Көп жаткан жерлери болсо колубуз менен басырып жайышыбыз керек. Кийинки кадамда табагыбызды майлап, үстүнө камырыбызды жайып алабыз. Чекелерин тегистеп, керектүү формада тоолок кылып, формасына келтиребиз. Начинкасы даяр болгончо алып коебуз. Ал убакта камырыбыз дагы көтөрүлө берет. Начинкасына мен пияз, помидор, колбаса коштум. Негизи Везувий пиццасынын классикалык рецебинде бул пиццанын соусу, колбаса жана сыр эле кошулат. Бирок даамдуураак болуш үчүн мен өзүм каалаган жашылчалар кошуп койдум. Албетте сиз каалаган жашылчаларды дагы кошсоңуз болот. Сырды майда туурап, же болбосо теркадан өткөрүп алабыз. Теркадан өткөрөм десеңиз, морозильникке салып койсоңуз, жарым саат, 1 сааттан кийин өткөргөнгө ыңгайлуу болуп калат. Кийинки кадамда пиццабызды чогултабыз, көбүп калган камырыбызды вилка менен тешкилеп коебуз. Жана соус сүйкөйбүз. Мен жөнөкөй томатный кетчупту сүйкөп алдым. Үстүнө жука, пияздарды тизип чыгабыз. Колбасаны коердун алдын сыр кошуп койгондо, сыр жакшы көбүп чыгып, начинкасы даамдуураак болот. Ошондуктан сырды биз 2 слойго коебуз. Даяр пиццаны 20-25 мүнөт духовканын ылдыйраак жагында бышырсак, асты дагы үстү дагы тегиз бышат. Даяр пиццаны бөлүктөргө бөлүп алабыз. Камыры аябай жука, жумшак жана начинкасы сочный болду. Видеодо көрүп жаткандай эле абдан аппетиттүү пицца болуп чыкты. Видео көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Каналыма катталганды унутпаңыз. Сизге бул рецептти сунуштайм жана көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз.